Саламатсыңарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүн ата-энелер мектебинин 4-сабагын баштайбыз. Акыл эмгегинин маданияты, ошондой эле акыл тарбиясы десек дагы болот. Акыл эмгегинин маданияты бул балдарга биз акылын кантип иштетүү, өзүнүн маданияты бар, ошону үйрөтүшүбүз керек. Гапыргайыбыз мына ушул китепте толук системалаштырып берген. Балдарга мисал үчүн үй жумуштарында эле жөнү жок жумуштарды, жөнү жок сабакты да окута бергенден кичине коркушубуз керек да. Себеби биз мындай жөнү жок жумушту жасата бере турган болсок, бала ошондон рахат албаса, эмне үчүн жасап атканын билбесе, жана ошондой эле ошол акыл эмгегине салып ошол жумушту дагы мындай продуктивдүү иштебей турган болсо, анда көңүлү калып калат да. Эми бул биринчи жагы. Экинчисинен балдардын логикасын өстүрүш үчүн мына бул китепте Гапыргайыбыз берген мына минимум эң кеминде кандай тема болсо дагы эң кеминде 37 суроо бергенди бала билиш керек. Мисалга ала турган болсок, ал суроону өзүбүз дагы биринчи үйрөнүшүбүз керек да. Мына ачпок деген түшүнүк бар. Ачпок деген адам жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш деп чечмеленет. Мисалы бор деген же болбосо маркер дегенди ала турган болсок, маркердин аты эмне? Маркер затычы. Заты пластмасса, андан кийин ичинде сыя бар, жыгачы бар, учу бар. Келип чыгышы качан пайда болгон? Мына кийинкиси түзүлүшү, крышкасы бар, капкагы бар, ичинде запаскасы бар. Белгиси, маркердин белгисин кантип билебиз? Доскага жугат, өчөт, мына кол менен көрдүңөрбү? Касиети. Мисалы үчүн маркердин касиети ушул ак доскага жугат. Өчө турган касиети бар. Байланышы, окуу менен байланышкан, абалы катуу абалда, запаскасы жумшак, максаты билим берүү, билим алуу, бир нерселерди белгилөө, багыты, билим багытта, стройкада колдонулат, пайдасы абдан көп, зыяны деле жок негизи, кичине химиялык дагы зыяны болсо, бирок анча эмес, зыяны жок. Өңү, көк, кызыл, тазыл, көрдүңөрбү? Көлөмү менен колго батат, сапаты, бул китайский жакшы, жамандары бар, өчө турганы бар, өчпөй турганы бар. Себеп натыйжасы эмне себептен келип чыкты? Себеби бир четинен бор, анан ручканы деле доскага жазсак болбойбу деген ой жүгүртүүдөн келип чыкты. Мына таасири, окшоштугу, айырмасы, ушинтип мына 37 суроону берсек, жакшылыгы, кемчилиги, жайланыш орду, керектиги, баасы 20 сом, 30 сом, салыштырмалуулугу, оң терс жагы, өзгөрүүсү, акылы, каршылыгы, бөлүкчөлөрү, башталышы, күчтүү, алсыз жагы. Мына балдарга ушул сөздөрдү биринчи өзүбүз үйрөнсөк, анан пайдасы, зыяны, заты деген эмне? 6 жаша, 2 класс, 1 класс балдарыңарга биринчи жолу айтканда бул заты деген эмне? Бул сөз эмне деп алардын кругозору да өнүгөт. Мына ошол акыл эмгегинин маданияты эң биринчи биз балдарга суроо бергенди үйрөнүшүбүз керек. Ал эми анын толук курсун дагы өзүнчө курстарда окуп үйрөнсөңүздөр болот. Китептерин алууну сунуштайм. Экинчи, балдарга биз максат койгонду үйрөтөлү. Экинчи темабыз бүгүнкү сабакта. Мисал үчүн бул адамдын жашоо дарагы деп ала турган болсок, ушул адамдын 60, 70, 80, 90, 100 жашка келгенде адам өмүрүнүн бир үзүрүн көрө турган маалы болот да. Анан ушул эгерде адамда бир үзүр жок боло турган болсо, андан кичине ылдый карагыла дейт да. Гапыргайдын схемасында бар. Мына 45-60 жаш. Өзүн өзү тарбиялоо деген китепте. 45-60 жашта ийгилик жок болот экенде, эгерде бул жерде үзүр көрбөсө. Анда ийгилик жок болсо, андан дагы ылдый караш керек. Анда 35-45 жашта талыкпаган эмгек жок болсо, мына 45-60 жашта ийгилик жок болот экен. Талыкпаган эмгек эмне үчүн жок болуп калышы мүмкүн экен? Жок болгондо дагы ылдый карасак, 18-25 жашта балада ушу жаш кезинде мына максаты жок болгон болсо, бир багыты жок болгон болсо, анда эмгек, талыкпаган эмгек өзү да жок болот экен. Эми максат каякта десе, мына 18 жашта чейин 0 жаштан бала максат койгонду үйрөнүш керек экен. Ага ким үйрөтөт десе, мына максаттын тамыры ата-эне болуп чыгат экен. Ата-эне баласына максат койгонду үйрөтпөсө, анда мына ушундай дарак өнүгүп кетиши мүмкүн экен. Бул дарактын тамыры ата-эне болот.
Эми максат дегенде биз балдарыбызга тарбия дөңгөлөгүндө көргөндөй жөнөкөй максаттарды коюуну үйрөтүүнү баштасак болот. Мисалы үчүн балам, кел сен бир айда 300 англисче сөз жатта, 20 макал жатта. Анан ошо сөздөрдү биз сурап коюп турсак болот. Анан ошол максатына жеткенден кийин бир мындай сүйлөшүлгөн приз, белекти берсек болот. Азыр тапшырмаларды төмөнкү видеонун астына жөнөтөбүз. Бардыгын аткарып группага бөлүшүңүздөр.